Алыскы Кадамжай районунун Айдаркен шаарчасында 7 адамдын өмүрүн алган катуу жол кырсыгы катталды. Кадамжай районунун Айдаркен шаарчасынын Чечме айылына бара жаткан 1961-жылы туулган АК аттуу айдоочусу Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаасы менен жүктөгүч атайын техникасын алып бара жатып жол кырсыгына кабылган. Жол кырсыгы Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаасынын тормозу иштебей калган. Бул унаа Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине таандык болгон. Жол кырсыгы орун алган Чечме айылында Чечме чек ара өткөрүү постунда 13 унааны сүзүп токтогон Хова үлгүсүндөгү унаа 7 адамдын өмүрүн алган. 7 адам ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Жабыркагандардын жана каза болгондордун өздүгү учурда такталууда. Бул факт Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, тергөө иштери жүргүзүлүп баштады, деп билдирет басма сөз кызматы. Урматтуу айдоочулар, жол кырсыгынан сактаныңыздар. Башкалардын өмүрүн тобокелге салбаңыздар. Адам өмүрү баарынан кымбат.